Коомдук телерадио корпорациянын ойордо ток-шоусу өзүнүн алкагында укуктук маселелерге көбүрөөк басым жасаган көрсөтүүлөрдү берүүсүн улантып келет. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз юстиция министрлиги менен коомдук телерадио корпорациянын ортосундагы атайын түзүлгөн келишимдин негизинде жана Жайзет германиялык коомунун техникалык колдоосунун аркасында чыгып жаткандыгын эсиңиздерге сала кетебиз. Буга чейин дагы ушул эле макулдашуунун алкагында бир канча көрсөтүүлөрдү чыгарганбыз. Бүгүн биз токтоло турган маселе бул Кыргыз Республикасынын жарандарынын эмгек укуктарынын корголушу. Жагдайы кандай, проблемалар эмне үчүн жаралууда, анын чечүү жолдорун кантип табабыз деген маселелерге каралабыз. Алгач кыскача сүрөткө назар салсак. Өлкөбүздө акыркы учурларда жумушсуздук күч алып турган мезгилде иш берүүчүлөр эмгек кодексинин талаптарын толук аткара бербей келишкендиги эч кимге жашыруун эмес. Мындай учурда жарандардын эмгек укугун мамлекеттик эмгекти коргоо башкармалыгынын кызматкерлери коргоп келишет. Жарандардын эмгектик укуктары бузулганда эмгектик кодекс негизинде биз сотко чейинки орунган болуп эсептелебиз. Биздин кароо мөөнөтүбүз 14 күн, бизге арыз менен кайрылган күндө биз 14 күнүн ичинде барып карап, ошол арызды аныктап, жаранга жооп кайтарабыз. Башкармалыктын кызматкерлери белгилегендей, аларга келип түшкөн арыздануулардын көпчүлүгү айлык акыларын өз убагында ала албай жүргөн жарандар. Өзгөчө бийик тоолуу аймактарда жашаган эмгекчилердин кошумча жөлөк пулдарын айрым бир мекемелер төлөбөй койгондуктан мындай арыздануулардын саны күндөн күнгө өсүп келет. Бизде бийик тоолуу аймактарда жашап эмгектенген адамдардын биздин өкмөтүбүз тарабынан дагы айлык акыларына кошумча айлык акылар төлөнөт. Мисалы, частный сектор деп коебуз, субъекты предпринимательства, ал кошумча төлөнүп берилген айлык акыларды төлөбөйт. Көп мекемелер төлөбөйт. Жана биз ошолорду төлөтүп берип жатабыз. Бул өңдүү көйгөйлөрдүн келип чыгышына бир гана иш берүүчүлөр гана негиз болот деп айтууга кыйын. Себеби көп учурларда жарандарыбыз өз укуктарын билбегендиги себеп болуп калууда. 2014-жылдын акыркы 2 ай аралыгында мамлекеттик эмгекти коргоо башкармалыгына жарандардан өздөрүнүн эмгек укугун коргоп берүү өтүнүчү боюнча 50дөй арыздар келип түшкөн. Алардын тең жарымы эмгекти коргоо багытында болсо, дагы бир тең жарымы эмгектик мамилелер боюнча катталган. Деги эле учурда өлкөбүздө жарандардын эмгек укугу канчалык деңгээлде корголуп жатат? Аны Алмаз Касымалиев ойордо программасынан улантат. Эмгек укуктарына байланышкан жагдай жөнүндө сөз кыла турган болсок, эгерде эки группага бөлсөк, мамлекеттик ишканалар жана жеке менчик деп. Анда мамлекеттик ишканаларда биз дайыма көрүп жүргөндө, бул жетекчи менен кызматкердин ортосунда ар кандай пикир келишпестик же болбосо тигил же бул шарттар аткарылбай калган учурда баягы кызматкерлер куугунтукка алынат экен, мыйзамсыз жумуштан айдалып жиберет экен дагы. Бирок бир жакшы жери сот аркылуу эгерде кызматын кайтарып алса, ал ишин улантып кеткен мүмкүнчүлүгү бар да. Бирок жеке менчик сектордо жумуш берүүчүлөрдүн жагдайына кайрыла турган болсок, көп учурда алар жанагы 8 сааттык жумуш нормативин так сакташпайт. Өтө баягы продукция өтүп аткан учурда түнкү учурда дагы иштетишет дагы, бирок ага үстөк акча төлөнбөйбү, аны да көзөмөлгө ала элекпиз. Андан сырткары эмгек стажысы так эсептелбейт. Пенсия ала турган төлөмдөрү азыр социалдык фондко толук түрдө же болбосо таптакыр төлөнбөгөн фактылар дайыма болуп келет. Эгерде ошол жеке сектордо курулушта же болбосо жана биз сүрөттө көргөндөй тигүү цехтерин иштегенде ушундай укуктарын коргоп алам деп мамлекеттик мекемеден азап чеккен жаран сыяктуу сотко кайрылып, эгерде өзүнүн укуктарын утуп төлөмдөрдү ала турган болсо, анда бир жуманын же 2 күндүн ичинде ар кандай шылтоо менен айдалып кетиши мүмкүн да. Бул өтө чоң укуктун тебелениши, басмырланышы деп айтсак болот. Эмне үчүн Кыргызстандын шартында башка алдыга кеткен мамлекеттер, биз укуктук мамлекетпиз, биз жарандардын укугун толук камсыз кыла алабыз деген мамлекеттер сыяктуу сөздү айтканыбыз менен турмуш жүзүндө, иш жүзүндө ошол нерселерди жасай албай атабыз. Эмне үчүн биз бардыгына өзүн билемдик принцибин орнотуп берип койдук. Эмгек министрлигинен. Эми бир жактуу берден айтканыңызга мен кошула албайм.
себеби Кыргызстанда Кудайга шүгүр 2 миллион 300 миңден ашык киши иштеп атат. Айлыгын, маянасын алып атат. Бирок албетте жанагы госсектордо адамдын эме укугу жакшы сакталган деп айтасыз, аныңызга макулмун. Жанагы бирок Кыргызстанда жанагы формальный, неформальный сектор деп коет. Бүт дүйнөдө бар да. Мисалы үчүн бизде ошонун бир неформальный сектордун деңгээли бийигирээк. Ошон үчүн жана тигүүчү сектор иштеп атат, башка сектор иштеп атат. Ошолор өздөрүнүн адам укугун билбейт, туруудуу келишимге түспөйт. Ошон үчүн баягы 3 күндө кааласа айда бергени. Убактылуу жалданма катары барып алгандар. Кеп мына рыноктун тушунда работодатель да, иш берүүчү да, иш алуучу да өзүнүн укугун билип, ошону талаша билбесе, ал дайыма мындай көрө берет да. Анан биз бир жактуу айтыш керек болбош керек, бирок жанагындай сиз айтып аткан жагдайлар да жок деп айтышка болбойт. Сиздердин министрлик канча пайыздык көрсөткүч менен айта алат? Азыр бизде жарандардын эмгек укугун коргоо момча пайызды түзөт. Биз 50%, 70% биздин полномочияга ал кирбейт. Биз жанагы эмгек кодексин жогорку кеңеш полномочиясы кабыл алып берген 2004-жылы. Трудовой эмгек кодекси иштеп атат. Биз ошо нормативный правовой акттарды даярдоочу гана органбыз. Алардын нарушениясын жана трудовой инспекция контролдойт да. Бизде андай нарушенияны иликтөө, мониторинг биздин жаз бересиздер, мына муну жасагыла деп башкасына киргизбейсиздер. Инспекцияга сөз. Бүгүнкү передача абдан өз убагында болду деп ойлойм. Сиз айткан айткан тескери көрүнүштөр бизде Кыргызстанда азыр болуп турат. Биз бул эмгекти коргоо инспекциясы 12-жылы только уюшулдук. Мурда билесиздер, эмгек инспекциясы Минтруттун алдында болчубуз. Анан 12-жылы даже бизде бул инспекциянын кереги жок деп туруп жоюп жиберген. Андан кийин ушу февраль айында кайра ошол керек экен бул деп, себеби элдердин кайрылуусу менен биздин комиссияга түшүндүрмөбүздүн аркасында гана бизди кайра 62% кыскартып туруп 23 киши менен госэкотехинспекцияга кошту. Анадыр эмгек жаштар иштери боюнча министрликтин өкүлү айтып атпайбы, биз жалпы саясатты байкап, анан кийин тиештүү документти даярдоочу катары орган катары айта алабыз. Анчалык деле бир бетке айтып салып, мен айткан сөздөрдү дайыма эле ошентип боло берет деп айтыш кыйын депчи. Сиз кошуласызбы, кошулбайсызбы? Мен кошулам, себеби ошол эмгекти коргоо мыйзамдарын коргоо функциясы, эмгек кырсыктарын коргоо охрана труда деп коет. Ошол гана берилип биз түзүлгөнбүз 12-жылы. Андан кийин жана эмгек мыйзамдарын коргоо функциясын бизден алып таштаган. Аны 13-жылы 5-мартта гана 109 постановление менен бизге кайра функциясын берди. Ошондон бери азыр биз толук кандуу контролго алып иштей баштадык. Мен көрүүчүлөр үчүн тааныштыра кетейин. Жаңы эле мага жоопту узаткан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциясынын эмгекти коргоо жана эмгек мамилелери башкармалыгынын башчысы Жолчиев Бакыт Казакович болду. Биздин студиябызда Кыргызстандын кесиптик кошундар федерациясынын төрагасынын орун басары Ормонбек Жайлообаев мырза отурат. Биз айткан проблемалар 20 жылдан бери эле курчуп келатат, чечилбей эле атат да. Эмне үчүн ушундай абалда биз калкып эле жүрөбүз? Да, действительно, чынында туура. Барган сайын курчагандай болуп атат. Себеби мына айтып кетти, неформальный экономика. Кичи ишканаларда көбүнчө ушундай эмгектин укугун бузуу жолдорго көп барып атат. Мынакей көп ишканалар, райондордо кичи ишканалар, же болбосо ушул эле шаарыбызда мынакей машиналарды жууган жерде, цементти мешоктоп саткан жерлерде карасаңар, кандай бул эмгектин баягы шартын бузуп, ошол жаш балдар бара-бара ошо ооручан болуп калат. Эми мындан да көп, ошол эле кафелерде, башка жерлерде, завод, фабрикаларда деле. Эми ошонун бир жолу бар да, ошо профсоюздар дайыма айтабыз, ошол ишканаларда баштапкы профсоюз уюмун түзүш керек. Мына ошо баштапкы профсоюз уюму түзүлгөн жерде ошол эмгек келишими, эмгек шартын оңдоо, эмгекти коргоо, ушул закондорду баягы аткаруу,
ушул маселелер уже Бизде азыр профсоюздук уюмдардын канчалык таасирдүү экендиги жөнүндө сөз кылсак, ал таптакыр чоң проблемаларды алып келет да. Бизде деле ар бир мекеменин ичинде профсоюздук уюм болгону менен көп учурда алар административдик жетекчиликке баш ийген орган болуп калды да. Алас. Мен сиз менен бул көптөн макул эмесмин. Мисал алалы, мынакей кээ бир ишканалар бизде белгилүү эле ишканалар бар. Мисалы мына айтайын, Кумтөр Operating Company. Мына ошол жерде биз профсоюз уюмун түзүп, ошолор 5-6 жолу талап кылып, мына эмгек маянасын, эмгек шартын бийик деңгээлге жетишти. Ошондой эле дагы пример мисал келтире турган ишканалар бар. Андайлар бар, ооба, бирок ошол сыяктуу эле Кумтөргө жетпесе дагы баягы салыктык же болбосо киреше жагынан ири ишканалар көп эле да. Бизде ун чыгарганы бар, жана башка тамак жана башка жааттарда иштегендер. Бирок ошолордо биз айткандай жанагы кош бухгалтерияны жүргүзүп алып, даана көрсөткөн акчасы бул 5000 сомдук айлык, чындап төлөгөнү 16000 сом, бирок пенсиялык фондко, социалдык фондко 5000 сомдун эсебинен төлөйт дагы, ал кишинин эртең ала турган пенсиясынын өлчөмүн канча эсе кичирейтип аткандыгын биз жакшы билебиз. Бул маселе боюнча Кыргызстан профсоюздар федерациясы көп эле ишти алып барып атат. Мынакей биз ошол баштапкы профсоюз уюмдарынын активин, төрагаларын, аларды окутуп, семинарларды өткөзүп, ошо кандай иш алып барыш керек, кандай этип күрөшүш керек. Ушул маселе боюнча профсоюздар чоң эле ишти алып барып атат. Кыргызстан чакканда биз ошондо уюмду түзүп койсок чечилип кетет дегенге макулсузбу, же болбосо себеби башкадабы? Ооба. Кандай ишкана болбосун, кандай жаңы ишкана болобу, мамлекеттик ишкана болобу же жеке ишкана болобу, эгерде ишканада иштеген адамдардын саны 3төн ашса, алар профсоюзду түзүп алганга укуктуу. Жана профсоюз ошол иштеген адамдардын эмгек укугун коргоо боюнча дагы сөз иш алып барыш керек. Бирок азыркы күндө жогоруда сиз туура айтып өттүңүз, эгерде биз жанагы эмгек акыны жашыруу же болбосо иштеген адамдарга 2 бухгалтерияны кабыл алуу депчи, бул эмненин негизинде келип чыгып атат? Бул ошол эле жарандардын же ишкана ээлеринин налогдон качуу жага келип чыгып атат. Мисал үчүн иштеген адам сөзсүз түрдө өзүнүн айлыгынан 10% пенсиясына которуш керек, туурабы, соцфондко. Ал эми ушул жерде эгерде иштеген адам 10%-ын которсо, иш берүүчү ишкана сөзсүз түрдө өзүнүн эсебинен 17,25%-ын которуш керек, тапкан акчасын, туурабы? Ушул 17,25%-дан качуу менен гана көптөгөн ишканалар өзүнүн иш берүүдөгү баягы жумушчуларынын укугун бузуп коюп атат десем жаңылышпайм. Эмне үчүн? Биз ошол жумуш берүүчүлөр дагы, жумуш алуучулар дагы бул жерде өзүнүн укугун билбегендигинин айынан жана мыйзамдын негизинде коргобогондугунун айынан көптөгөн спорлор келип чыгып атат, көптөгөн талаш тартыштар. Ошондуктан мына азыр профсоюздун өкүлү да айтып өтүп атат, биз бул жагынан жөн гана мындай карап атабыз, бирок каралбай калып жатат деп, же болбосо көптөгөн профсоюздар убагында түзүлсө дагы алар мына Бакыт Жолчиевич айтып өттү, Бакыт Казакович айтып өттү, бул жерде көбүнчө ишке ашпай калып атат, же болбосо жетекчиликке багынып калып атат депчи. Бакыт Казакович айтып өттү. Биз март айынан баштап гана бизге бул функция берилди деп, туурабы? Бул деген мына жакынкы эми гана 1 жыл толот. Эмгекчилердин укугун коргоо деген. Ал эми ошол эле убакта Касым Самсонович айтып өттү, министрликтин өкүлү. Биз жөн гана кайсы бир документтерди иштеп чыгып берүү менен гана деп. Жок, бул туура эмес. Бул жерде Экотехинспекция надзордук гана укукка ээ, алар көзөмөлдөп туура болуп атабы, туура эмес болуп атабы, канчалык деңгээлде мыйзамдуу, аны карап бериш керек. Жарандар эгерде кайрылса, аны коргоп бериш керек. Ал эми түздөн түз эмгекти коргоочу жана эмгек менен ишти кабыл алуучу кандай эмгек, кайсыл кесип, кандай болот, канча жылда дегенди бул түздөн түз жаштар жана миграция министрлигинде. Бирок биздин министрликтин бир кемчилиги көпчүлүгүндө жаштарга гана көбүрөөк басым жасоо менен эмгек жагы, миграция жагы экинчи орунда калып жатат да. Проблеманын бары ушул жерде. Азыр биз проблемаларды айта берип буга чейин деле эмгек инспекциясы деп иштеп келген да, буга чейинчи. Бирок сиздердин иштин принциби кандай? Арызданып келсе гана же бир факты чыгып калса гана ишке аралашып, маселе көтөрүп, чуу көтөрүп, эфирге чыгып каласыздарбы, же болбосо дайыма көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү бар бизде? Бардык жерде. Бул да туура суроо болду. Бизде 533 постановление чыккан. Жанакы ишкерлерди текшерүүнүн өзүнүн постановлениясы чыгат. Кандай учурда текшере алабыз? Биз барып эле бардыгын кире албайбыз.
бизге така заявление түшөт, арыз түшкөндө ошону Минэкономика менен алар менен согласовать этип, алар уруксат бергенден кийин, ошондон кийин анан тиги заявление негизинде ишкерлерге барып, анан текшерип, анан ошол арызга жооп бере алабыз. Эгерде ошондой жагдай болуп калса, бир жеке менчик ишканада чыр чыгып, келип арызданып, сиздерге соттошуп, оттошуп, акыры барып утуп алган жагдай болсо дагы, ошол жарандын андан аркы ишин улантып кетүү укугу сакталат дегенден кепилдик жок да, себеп дегенде тагдыры бир эле жумалык. Аны бир жумадан айдап жибериши толук мүмкүн, аны кепилдик бере алабыз. Да. Коргой аласыздар ошону. Мындай примерлер да бар. Алмаз мырза, бул жерде мындай да, мисалы үчүн ошол эле соттошуп атабыз да, жогорку соттон утуп келип кайра ордуна отуруп алып жатат. Бул жерде көбүнчө кээ бирде коррупция маселеси роль ойноп калып жатат. Бирок бул инспекциянын негизги милдети сотко жеткизбей туруп көзөмөлдөө. Жогоруда айтып өттүңүз. Эмгек укугу бузулганда бул мамлекеттик жана жеке бир ишканалардын ичинде депчи, жеке ишканаларда көбүрөөк деп. Жеке ишканаларда көбүрөөк болгон учурларда бул инспекция көзөмөлдөй албайт, туурабы? Ал мамлекеттик гана ишканаларда, же болбосо мамлекеттик кызматтарда укук бузуулар болгондо көзөмөлдөй алат. Ал эми жеке ишканаларда болгондо бул эмгек кодекси менен гана көзөмөлдөнүп калат да. Ал эми мамлекеттик кызматта мамлекеттик кызмат боюнча атайын мыйзам бар. Ошол мыйзамга таянуу менен көбүнчө корголуп калат. Сизден мындай суроодо азыр айтпадыбы, бизде жалпы саясат эмгек кодексин иштеп чыгып беребиз, анан ушуну аткаргыла деп гана көрсөтмө беребиз депчи. Бирок ошол эмгек кодексин биз туура иштеп чыгышы үчүн бизде туура анализ керек, туура байкоо жүргүзүшүбүз керек да. Азыр сиз айта аласызбы, биз иштеп чыгып, сунуштап бекитип берген эмгек кодекси учурдагы базар мамилесине жараша талаптарга жооп берет деп. Эмнеси менен далилдеп бере алабыз? Эмненин бардыгын эске алганбыз? Мына 20 жылдан бери биздин эмгек кодексин 98-жылы кабыл алынганбыз да, Кыргыз Республикасынын эмгек кодекси деп. Анан турмуш өзгөрүлүп, рынок киргенге байланыштуу 2004-жылы дагы жаңы кодекс кабыл алынды да. Анан касыркы эмгек кодекси, ушу 2004-жылкы эмгек кодекси касыркы учурда эки жакты тең карайт да. Анткени жумуш берүүчүлөргө дагы, жумуш иштеп аткандардын дагы укуктары равноправие. Мисалы статьялар бар. 19 анан 20 статьяларда жумуш берүүчүлөрдүн да укуктары толук камтылган, анан иштеген жумушчулардын да укуктары бар да. Кандай учурда кандай мамилеге өтө алышат, кантип жумуштан алып салышы мүмкүн, кантип жумушка алышы мүмкүн дегендер да. Ошонун баары тең камтылган. Анан бирок жумушка кирип атканда жумуш иштеп жүргөн жарандар обязательно мындай неме келишим түзүш керек да, эмгек келишим түзүш керек. Анан ошол эмгек келишимде бардык жагын камтылдаш керек. Анан ошол учурда эле кийин мамлекеттик инспекция дагы кайрылса болот, сотко дагы кайрылса болот да. 65 42 33 65 42 34 телефондору иштеп турат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эгерде сурооңуздар болсо түз эфирге узатыңыздар, биз жооп алып бергенге аракет кылалы. Эгерде Бишкек шаарынан сырткы аймактан чалып атсаңыздар, анда 0312 кодун тергенди унутпаңыздар баш жагында. Биздин студиябызда жаңы эле мага жооп берген айымды тааныштырып өтөйүн. Эмгек миграция жана жаштар министрлигинин эмгек жана социалдык өнөктөштүк башкармалыгынын башчысы Гүлмира Касмалиева айым болду. Ошондой эле азыр мен суроо узата турган юридик илимдердин кандидаты Чолпонбай Карынов мырза. Ушул маселенин бардыгы бизде иштеп аткан ишкана жана мекемелердеги жетекчилик, менеджерлик түзүм деп коебузго, ошолордун мыйзамды сактабай аткандыгынан болуп атабы, же болбосо биз жаран катары, ошол жумушка барып аткан адам катары өзүбүздүн укугубузду билип билбей эле эптеп акча төлөсө болду, бүгүнкүгө деп барып атабызбы? Рахмат. Мен биринчиден айтар элем, негизи өзү капитал менен эмгек, то есть байлык менен экөө бири-бирине айкалышпаган нерсе да. Себеп дегени жумуш берүүчүлөр мүмкүн болушунча көбүрөөк пайданы тапканга аракет кылат. Ал эми пайда табуу менен деле жумушчунун көп эмгегин мындай иштегенге аракет кылдырат да. Ал эми жумушчулар болсо тиешелүү бир ишине жараша айлык акуу менен өзүнүн баягы жашоо тиричилигин оңдогонго аракет кылат да. Ана бул жерде айтып өтүшөт, бизде көптөгөн мыйзамдар бар. Мына айтып өткөн эмгек кодекси 2004-жылы кабыл алынган, эмгекти коргоо мыйзамы бар.
жааматтык келишим деген мыйзам бар, эмгек мамилелери жөнгө сала турган социалдык өнөктөштүк деген мыйзам бар. Бирок негизгиси бул биринчиден айта кете турган нерсе, биз бүгүнкү күндө ошол жумуш берүүчүнүн дагы жумушчунун экөөнүн ортосундагы ошол укуктук мындай билимдин тайкылыгына баа беребиз да. Себеп дегени жана айтылган эмгек келишимди карап көрсөк, ал жерде жазылып атат. Жумушчу менен жумушчунун экөөнүн ортосунда 55-статьянын негизинде эмгек келишими эки экземплярдан, эки нускадан түзүлүш керек. Бирөө жумуш берүүчү да калыш керек, бирөө жумуш берүүчү да калат, бирөө жумушчу да калат. Бирок мынакей турмушта көрсөтүп атат, ошол эмгек келишими көбүнчө керек болсо бир эле нускадан түзүлөт дагы, келет дагы жумушчу келет, кол коет, мазмуну эмне экенин да билбейт да. Эмгек келишим негизгиси ошол жерде каралган. Негизги баягы эмгек келишимдин басымы ошол 10 пунктадан көрсөтүлгөн нерсе бар. Анда милдеттүү түрдө жумуш берүүчү ошол нормаларды сакташ керек. Андан башка дагы кошумчалар бар да. Ошол келишимдин тексти, форматынын бардыгы мыйзамыбызга туура келиш керек деген сөз. Мыйзамдуулукка туура келиш керек биринчиден. Экинчиден мунун үлгүсү бар. Бул өкмөт токтоо менен кабыл алынган. Бул үлгүлүү формасы. Анан ар бир ишкер өзүнүн жумушуна жараша кошумча бир пункттарды киргизип алса болот да. Анан экинчи кете турган нерсе ушул эмгек тартибин бузуу, же болбосо айталы ошол эмне үчүн талаш тартыштар булар бузулат. Муну айтып атабыз, ошол жумушка кабыл алып атканда деле сыноо мөөнөтү менен кабыл алгандар бар. Сыноо мөөнөтү өзү ошол 62-статьяда көрсөтүлүп атат. Негизи 3 айга чейин эле болуш керек. Бирок кээ бир жумуш берүүчүлөр 3 ай эмес 1 жылга чейин сыноо мөөнөтүн менен кабыл алып коет, анан айтат 1 жыл иште, анан 1 жылдан кийин көрөйүн деп. Анан бул жерде албетте жумуш берүүчүнүн дагы жумушчунун дагы ошол кээ бир нормаларды толук кандуу билбегендиктен да. Мындан тышкары көбүнчө талаш тартыштар кайсынан болот? Бул жанагы өргүлөрдүн туура эмес берилиши, айталы эмгек өргүсүн, же болбосо акысы сакталбаган өргүнүн берилиши, булга 133-чү беренде да каралып атат. Же болбосо 117-чи беренде канча күн берилиш керек экен. Мына ушулар нормалар толук сакталбайт да, анан барып отурган. Муну эки жагы тең билбестиктен сактабай атабы, же болбосо жумуш берүүчүлөр көп учурда жакшы билишет, анан баягы кардардын билбестигин колдонуп кетип атабы. Бул жерде эки нерсени караш керек. Биринчиден, баягы жумушка жаңы келип аткан адам баягы чынын айтканда көп учурларда ага жумуш болсо баягы өзүнүн кубанычы менен кабыл алып иштей берет да. А жерде нормаларда эмне бар экен деген алар көп кызыктар эмес. Ал эми жумуш берүүчүнүн экөөнүн алдында бир топ кызматтар бар. Мисалы үчүн инспекторлор бар, мисалы үчүн отдел кадры бар деп коелу, кадрлар бөлүмү. Алар баягы кызмат кылгандар. Бирок бул жерден таза айта кете турган нерсе, ошо жумуш берүүчүлөр билген учурда дагы, билбеген учурда дагы кээ бир учурларда сиз айткандай атайын бузган учурларда кездешет. Муну жашырганда болбойт. Экинчиде ошол жумуш берүүчүлөр да кээ бир учурларда билбестиктен кетирген каталар да бар. Рахмат. Бизге телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсыз, сураңыз. Мен түптөн чалып атышым эле. Ушул эмгек кодексинде жанагы зарплата берүү туурабычы. Подоходный налог кармалат го ар бир адамдан. Ошол подоходный налогдун эрежеси бул 10 жылдан бери өзгөрбөй келе жатат да. 10 жылдан ашык убакыт болду да даже. Сураңыз. Например, бир балага 100 сом эле минустап туруп, калган акчамдан подоходныйды кармап алышат да. Рахмат. Түшүндүрмө бересизби? Сонун түшкө жейлме. Түшүндүрмө бере аласызбы? Жок, бул неме налоговый инспекциянын вопросу. Бул жерден киши туура айтып атат. Бул жерде ушу налогтон чакырсак болбок экен, жок болуп калды. Эмеге негизи мен просто ыргалайымдын суроосуна жаштар отурган экен жооп бербесем болбойт. Бизде Кыргызстанда жылыга 44.500 адам быйыл жумушка орноштурдук. Мына жаштар менен миграциянын жүзүн өзгөртөйүн деп биз жана профтех образованиялар көп. Россияга кеткен, Казакстанга кеткен биздин жаштар жана профтехтен билим алып кетсин деп атабыз. Ошондой иштер жүрүп атат. Жок, ал министрликтин ишине эмес, биякта. Жок, буга ушул жагына дагы ок жогорку кеңештин депутатынын суроосун жооп калтырганыбыз болбойт да. Профсоюздук уюмдун өкүлүнөн жанагы маселе боюнча комментарий бере аласызбы азыр? Биз айлыкты алып атканда киреше салыгы деп 10%дан кармайт. Эгерде балалуу болсоң, бир балаңдын эсебинен 100 сомду алып коет да, калгандын баардыгын толук ала берет. Ушул туурабы деген маселени коюп атат. Конечно, бул эми жана подоходный налог деген бар, аны кармашат. Бул закондо жазылган. Анан кийин балдарга жана бир балага 100 сом же болбосо бул абдан натура нерсе. Андай неме кармоо болбойт.
бул эмне үчүн андай кармап атат, бул түшүнүксүз. Алмаз мырза, менин сунушумда ушул жерден мен азыр айтайын дегеним, эгерде мен ушул жерде азыр эмгек кодекси туура эмес жазылган, көпчүлүк жагы каралбай калган десек, эмгек укугун коргоочу бул жерде бир эле парламент эмес, же болбосо бир эле башка эмес, бул жерде 3 структура турат да. Үчөө тең жоопкерчиликтен качып турат. Азыр үчөө тең налог службасында, налоговый службага түртүп коюшту да. Ал эмнеликтен келип чыкты? Бул деген ошол эмгек кодексинде ким укукту толук түрдө коргойт каралбай калган. Мисалы үчүн налоговый службаны чакырбаганыңыздар туура эмес болуптур. Чындыгында алар, мисалы үчүн, азыр бул доктор наук абабыз айтып кетти. Эгерде Кыргызстанда кайсы ишкана болбосун, ал жерде жумушчулар иштеген убакта сөзсүз түрдө налоговый служба көзөмөлдөш керек. Туурабы? Кайсыл келишимдин негизинде канча айлык алып жатат жана канча которуп жатат? Мыйзамдуубу, мыйзамсызбы? Кептин бардыгы мыйзамсыз иштеп жаткандыкта. Биз ачык айтышыбыз керек. Көптөгөн жеке ишканалар мыйзамсыз иш алып барышат. Подвалдын астында канчалаган тигүү цехтер иштеп жатат. Канчалаган официанттар, кафе, ресторандар иштеп жатат. Канчалаган ишканалар, булардын бардыгы жеке базар, магазиндер, туурабы? Булардын бардыгы мыйзамсыз иштегендин айынан бир эле кызматчы эмес, жумушчу эмес, бул жерде жумуш берүүчү дагы залакка чеккен убактар көп да. Биринчиден, алар компенсация алышпайт. Экинчиден, эгерде бир күйүп кетсе, же бир банкротко учураган учурларда мамлекетке эч кандай бир жардам сурай алышпайт. Пенсия алышпайт эртеге өздөрү, андан сырткары мамлекеттин бюджетинен өздөрүнүн акчасын, налогун аяп жатышат. Ал эми туура айтып өттү, жумушчу эмгек өргүсүнө чыга албайт, ден соолугунун ордун толуктай албайт, эртең пенсияга чыга албайт. Жана көптөгөн укук бузууларга туш келет. Мисалы үчүн, мына Ош окуясы болуп өттү. Ош окуясында көптөгөн предпринимательдер, көптөгөн бизнесмендер, ишканалар жабыр тартты, өрттөнүп кетишти. Миллиондогон акчасы бир күнүн ичинде жок болуп калды. Ушул күнгө чейин жогорку кеңештин эшигин кагып, бизге кайрылып келе жатышат. Алар мамлекет компенсация төлөп берсин деп. Эмгекти дагы, бизнесмендердин укугун дагы мамлекет төлөп коргоп бериш керек. Ага милдеттүү. Бирок ошол эле учурда, эгерде мына премьер-министрибиз өзүнүн оозу менен айтты парламентте, биз компенсация төлөп, алардын укугун коргоп, жоготуусунун ордун толуктап бергенге милдеттүүбүз. Колубуздан да келет. Акча бөлүп берели. Бирок ошол эле учурда ошол предпринимательдердин бардыгы убагында иштеген ишинен мамлекетке патент сатып алган эмес, налог төлөгөн эмес, мыйзамды сактаган эмес. Биз Кыргызстанда эмгек дегенде көбүнчө укугубузду жакшы билебиз. Укугубузду, бирок милдетибизди билбейбиз да. Сөздүн баары ушул жерде. Бизде юстиция министрлигинин Чүй Бишкек юстиция башкармалыгынын башчысы Кутуева Айбермет айым отурат. Жантан бери биз көп сөз кылып атабыз да. Биринчиден биз өзүбүз укугубузду билбейбиз, экинчиден иш берүүчүлөр ошону колдонуп кетет. Үчүнчүдөн мына мыйзамды бардык жерде сактоонун маданиятына жетпей атабыз деген маселелер бар да. Чечүү жолдорун кантип каяктан көрөбүз? Эмне үчүн ошондой болуп атат? Эмне үчүн жол берип атат ушулардын бардыгына? Мамлекет тарабынан бул өзү именно мыйзам тарабынан алганда бүт жол жоболору туура уже аныкталган да мыйзамдарда. Бирок именно правоприменительный практикада именно ушунсун дайым бузуулар бар тажрыйбада. Анткени бул ошондой эле жогоруда айтылгандай өзүнүн милдеттерин, өзүнүн укуктарын жумушчу дагы, жумуш берүүчүлөр дагы толук билбейт же билип туруп ошону атайлап бузууга деле өздөрү жол беришет. Тактап айтканда бул жумушчулар өзүнүн укуктарын толук билиш керек. Байке айтып кеткендей, бул полностью келишим түзүлгөндө, келишимде толук ошолар келтирилген да. Бизден мыйзамдык база иш берүүчүнүн дагы, жумушка кирип аткан адамдын дагы бардык стадияда укуктарын коргоп кетүүгө ылайыкталып түзүлгөнбү бизде база жетиштүүбү? Эмгек милдеттери жана укуктар жумуш берүүчүнүн дагы, жумуш алуучунун дагы эмгек кодексинде толук айтылган. Ар бир стадиясында деле болбойт, анткени беренеде камтылган да ошол бардыгычы. Жана андан тышкары эмгек кодексинин дагы эмгек коргоо жөнүндө мыйзамы бар. Ал мыйзамдарда дагы толук мындай тизмеси өтө толук келтирилген беренелер бар да. Ошол мыйзамдарда толук камтылган
бүт укуктар жана милдеттер жана жоопкерчилик маалдардын бардыгы. Бизде бир эле проблема да, кантип жасайбыз деген суроону ар бир программада беребиз да, ким жасаш керек же биз кантип жасашыбыз керек деп. Кантип жасашыбыз керек? Мына эмгек жаштар иштери эмгек министрлигине сурайлы. Эмнени сунуштайт элеңиз? Сиздер иштеп чыккан мыйзам толук аткарылыш үчүн. Жок, биз иштеп чыккан мыйзамдар иштеп атат. Кептин баары жана биз жанагы көйгөй эмнеде жатат? Мен жана айтпадымбы? Бизде бекеринен кайта парламент, президент жана коррупция менен күрөшүү деп мамлекеттик жыл деп жарыялап аткан жок да. Себеби бизде ошо неформальный сектордун уровени өтө жогору. Жана ыргал айым айтпадыбы? Абдан жакшы. Жана көп кафе, ресторан бар, эме учетто жок да, патент төлөбөйт. Себеби биз жанагы советтик мезгилде тотальный контроль болчу, иш берүүчүгө да, иштегенге да. Анан биз адамды ресурсубуз, байлыгыбыз аз болуп аткан эркин кой беребиз деп, предприятиелерде эркин кой берип, азыр налоговыйда заранее предупреждать этип, аны текшерип калбадыбы. Анан эми азыр жанагы биз айтып аткан көйгөйлөр налоговый инспектор менен кафенин директорунун ортосунда да жүрүп атат да. Ага биз кийлик ише албайбыз, мисалы үчүн биз турупту. Потому что ошол жерде может 20 киши эмес, может 40 киши иштеп атат. Отчетто 20 болуп кетип атат. Биз ошону текшергенге да бунун да менде полномочия жок да. Анан ошон үчүн биз сунуш бердик. Межведомственный комиссия түзүп, жаңы жанагы татыктуу жумуш орун деген понятие бар, түшүнүк. Көп, мисалы үчүн Кыргызстанда бүгүнкү күндө 7000 жумуш орун бош турат. Эл барбайт жаштар, потому что айлык аз. Эгер жанагы жерде, бирок жана кафе, ресторан көйгөн жерде жакшы высокооплачиваемый жумуш орун бар, бирок он официальный эмес, неофициальный. Вот ошол жерде эменин собака зарыта деп орустар айткандай, ошол жерде нарушение болуп атат да. Анан биз ошону азыр ошону ачыкка чыгарып, мыйзам жолуна салып коюш жанагы эле коррупция тоскоол болуп атабы же механизм башкача? Вот ошон үчүн биз айтып атабыз да, ошол жанагы биз азыр орто жолду, салмактуу жолду тандашыбыз керек да. Бир жагы эле жана тотально басып калган административный жолдо болбойт. Толук эркиндик кой берип, налоговыйга гана ишенебиз, ошол гана текшерет деп койгондо болбойт да. Кандай болушу мүмкүн эми? Эми ошон үчүн биз айтып атабыз, жанагы совместно эметип туруп, биз ошолорду кайрадан ревизия кылып чыгышыбыз керек. Азыр жанагы көп адамдар частникти кудайдай көрүп калган да. Потому что мына көлдө да жайдын күнү көп жумуш орундар ачылат да. Тем не менее, быйыл биз анализ этип, мына коллегия өттү жакында. 23% жумушка орношу именно Көл областында ылдый түшүп кеткен. Себеби ошол жана частный туристтик маалда, ооба. Хотя ошол жерде иштеп атты да. Эмизде частный государственный партнерство деген закон бар, мыйзам бар. Ошонун негизинде жакшы иш болбой атат. Биз жанагы проблема көйгөйлөрдүн толуп жатканын сезип турук. Бирок ушул ийине али жеткирип иштеш көп Алмаз мырза, сиз сурай бердиңиз да азыр. Ким көзөмөлдөш керек, ким аткарыш керек деп, ким караш керек деп. Бул жерде жогорку кеңеш мыйзам жазыш керек. Жана мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөш керек. Ал эми мыйзамды аткаруу органдары, мына азыр алдыбызда турат, булар аткарыш керек. Бирок азыркы биздин бүгүнкү тема, бул туура тандалган тема, Кыргызстанда эмгек укугу бузулуп жатабы? Же болбосо канчалык деңгээлде корголуп жатат? Биз азыркы мына жогоруда айткан эженин суроосунан, бул жерде агайдын жообунан улам биз бир жыйынтыкка келишибиз керек. Кыргызстанда эмгек укугу бузулуу бул 2 деген баага байланат деп ачык айтышыбыз керек. Эмнеликтен? Мына азыр айтып өттү. Ар бир ишкана менен жумуш берүүчү менен жумушчунун ортосунда сөзсүз түрдө эмгек келишими түзүлүш керек деп. Кечирип койгула, эмгек келишими башка органдарды, частниктерди, башкаларды албайлы. Жогорку кеңеште да түзүлбөйт. Ал жогорку кеңеште да түзүлүш керек. Туурабы? Министрликте да түзүлүш керек. Керек болсо министрлердин өздөрү менен да түзүлүш керек. Бирок Кыргызстанда бир дагы мамлекеттик эмес, же болбосо башка чет өлкөнүн гана уюмдарынын ортосунда түзүлгөн бир 0,001% гана болбосо Кыргызстанда дээрлик түзүлбөйт. Бул эмгек бул эмне үчүн келип чыгып атат? Эмгек келишиминин түзүлбөгөндүгүнүн себеби Кыргызстанда окуу жайды бүткөндөн кийин жаштарды биз милдеттүү түрдө эмгек менен камсыз кыла албаганыбыздын негизинде келип чыгып атат. Бир орунга 40тан кээ бир учурларда 10дон 11ден жаштарыбыз талашып калган учур болуп атат. Ал убакта биздин жаштарыбыз, керек болсо мына биз улуулар дагы кандай шарт менен болсо дагы жумуш берүүчүгө багынып беришет. Ал эртең жакпай калды дейби, башка дейби, анын өзүнүн укугу. Ошондуктан мындайча айтканда Кыргызстандагы азыркы күндө мамлекеттик дагы, мамлекеттик эмес дагы ишканалардагы эмгек укугунун бузулушу
бул жогорку деңгээлде турат деп жыйынтык. Эми ушул нерседен биз кантип чыгышыбыз керек дегенге келишибиз керек. Азыр айтып өттү, эмгек кодекси 2004-жылы кабыл алынган деп турабы? Бирок заманбап эмгек кодекси кабыл алынбай калгандыгы мына азыркы биздин жоопторубуздан билинип турат. Азыр мен телефондук чалууну алайынчы. Токтогул районунан келген, саламатсызбы? Сурооңуз. Саламатсыздарбы? Токтогулдан келебиз. Мына сиздин көрсөтүүлөрүңүздө азыр мына юристтер отуруп аткан, мына иш эмгек укугу боюнча ошого бир суроо берейин эле. Мына азыр өзүңүзгө белгилүү Кыргызстандын көпчүлүк жерлеринде, көпчүлүк мекемелеринде, даже бюджеттик мекемелерде жана контрактный система деген нерсени орнотуп алышты. Анан кийин ошол контрактта баягы кабар кетип коюп аткан, мисалы срок бүткөндөн кийин ал киши эч нерсе кылбай, директорго жакпай калса, ал срокту узартпай токтотуп коюп аткан. Ушунун закондуулугу кандай? Өзү негизи ушул туурабы ошо контракт система? Азыркы заманда көпчүлүк мекемелерде ушу контрактный система деген нерсе Рахмат. Бул жанакы контракт договорлор түзүлгөндө эгерде иш постоянный характер эметет этсе, постоянный жумуш болсо, ага жана временный 1 жылга, 2 жылга, там 1 кварталга түзгөн договорлор бул туура эмес. Биз ошондойлорду текшерип, биз эгер көптөрү иш берүүчүлөр ошого өтүп алды да 1 жылга түзүп коюшат дагы, 1 жылдан кийин ал киши жакпай калса контрактты жойдук деп туруп айдап ийишет. Ошол учурда ошол адам бизге госинспекцияга, бизде 17 регион бар биздин өлкөдө. Ошол ар бир областта 2ден региональный управление иштеп атат. Ошондо биздин инспекторлор бар. Ошолорго жерлерде өткөндө да мен заманадан выступать этип айттым эле. Ошондо убагында кайрылсаңар, бунун срок давности бар 2 ай. 2 айга чейин биздиндер жүрүп алышат. 2 айдан кийин сот да карабайт. Ошондо раз ошондой учурлар болсо, сразу арызыңар жазып кайрылсаңар, ордунан биз текшерип жардам беребиз. Мындай примерлер абдан көп. Борбордук офистин телефондорун айтып кое аласызбы? Борбордук телефондук 56 29 06 56 19 44. Бул эле эмес, мен азыр бул передачадан пайдаланып дагы айткым келет. Биздин жарандар биздин эмгек мыйзамын билбей атышат. Жана иш берүүчүлөр да билбейт. Биз баардыгын текшерип испет этпейбиз. Ошон үчүн деген биз былтыр мына бир цифраны былтыр биз иш берүүчүлөрдү нанимательдер деп коет. 480 кишини окуттук ушу мыйзамды. Ошолор жана алдындагы иштегендердин мыйзамын бузбай иштесин деп. Себеби ошондо жеке сектор башка жекени дагы государственный бардыгын. Сиздерге жеке сектордон дагы келип кайрылса коргоо. Жеке сектордон дагы государственный да кайрылса болот. Мына былтыркы жылы айтып коеюн дагы бир кечирип коебуз. 8 миллион 100 миң сом заработная платаны алып бердик. Бул эмне деген? Жанакы официанттар, мына азыркы жана жаш балдар, мына азыр жайында иштейсиңер, мына жаштар отурасыңар. Силерди кафеден иштетип алат, аягында расчетуңарды бербейт, туурабы? Компенсация отпускаңарды бербейт. Ошол учурда убагында кайрылсаңар, биз жеринде текшерип, мына былтыр ушун 365 заявление түшкөн. Ошонун жарымы зарплата бербегендер. Жана компенсация азыр ыргайым айтып кетти, жана өрттөнүп кеткен же кырсык болгондорго дагы пособиялар берилет. Ошолорда биздин мыйзам жарандарыбыз билбегендиктен кайрылбайт. Ошолордун баарын кайрылып, мына былтыр 57 миллион сом элдерге кайрып бердик. Ошол жанакы кырсык болуп өлгөндүн семьяларына, биринчи, экинчи, үчүнчү инвалид болуп калгандарга ошондо мыйзамда бардыгы каралган. Бир берилчү пособия бар, постоянно берилчү, ай сайын берилчү пособиялар бар. Мыйзам боюнча чечилет. Мыйзам боюнча чечилет. Телефондорду шашпай туруп дайырга айтып коңузчу, телефондорду шашпай туруп жазып алышсын. 59 29 06 56 19 44. Бизге кайрылсаңар, бизге центральный аппарат, эгер жерлерден кайрылсаңар, биз кайра ошо контролдоп жерлерде жардам беребиз. Мындай фактылар ар бир облустта бар, райондорго чейин бар. Ар бир областта 2ден региональный управление бар. Атай ушу биздин жарандар областтардын сетирине барбасын деп, жакыныраак болсун деп 2-3 райондун ортосуна бирден региональный управление кылган. Рахмат. Айта кетиш керек да, бизде иштегендердин укугун, кызыкчылыгын коргоо үчүн мынагы закондук, укуктук база жетишерилүү түзүлгөн деп айтсам болот да. Жетишерилүү. Эми анча-мынча кемчилиги бар. Мына ошону түзүп атканда Кыргызстан профессорлор федерациясы инициатива көтөрүп, ошол авторлук эме катышып, мынакей эмгек кодекси, анан тышкары жамааттык келишим, эмгекти коргоо закону, социалдык өнөктөштүк мына закону, мына ушуларды иштеп чыгарылган. Азыркы учурда мына ушул эмгекти коргоо боюнча, эмгекчилердин укугун коргоо боюнча ушул законодательный база абдан чоң
ийгиликтүү иштеп жатат. Мына былтыркы жылы өзүңүздөр кээ бирлер билет болуш керек. Биздин эмгек кодексти бир аз кыскартып, мурдагы жылы 12 жылы Грузияга окшотуп, абдан азайтып, ушундай кылалы деген сунушка профсоюздар катуу турушуп, абдан чоң маселе көтөргөнбүз. Анан ушул бойдон калып калды. Анан тышкары, мына карабайсыңарбы, ушул бизде 7696 баштапкы уюм бар. Бар райондордо, шаарларда и так далее. Ошол баштапкы уюмдар, анан тышкары тармактык профсоюздар, шаардык, райондук. Ошол уюмдар өзүнүн баягы деңгээлинде иш алып барып атат да, бирок мына жогору жакта айтылып кетпеди, жаштар министрлигинин өкүлүчү. Мамлекет барып эле баса калып, баягыдай көзгө башка койгулап, укукту талашып, мындай кысымга албаш керек деген маселени коюп атат да. Экинчи жагынан биз айтып атабыз, жарандардын өзүнө койсок, өздөрү укугун коргой албай калып атат. Мамлекеттин таасири, кийлигишүүсү кандай болуш керек деп ойлойсуз? Профсоюздун өкүлү. Да, действительно, бир жагынан туура да айтып атат. Карабайсыңар, бизде ушундай база иштелип чыкканда, ошону эми биз өзүбүзгө айтабыз, профсоюздар биринчи ошол ишканаларда жанагы ошол укугун, эмгекчилердин укугун коргоо үчүн ошол жанагы закондорго таянып иш алып барыш керек. Анан тышкары мамлекеттик биздин органдар, мына биз биргеликте абдан чоң мамлекеттик инспекция менен иш алып барабыз. Буну көзөмөлгө алыш керек. Анан кийин айтып атпаймынбы, мына бул жерде көп жаштар отурат. Ошол кафелерде болобу, ишканаларда болобу, башка жакта болобу, кичине инициативный болуп, законду бузбастан, ошо талапты коюп, ошол жерге профсоюз уюмун уюштуруп, мынакей 4 адам болсо, профсоюз уюмун бардык жерде уюштурууга закон мүмкүнчүлүктү берет. Залдан пикирлерди алуулайынчы, залдан. Иштеп атат, текшерип көрсөңүз. Мен суроом жогорку кеңештин депутаты Ыргал эжеге. Ушул сиздер мыйзам чыгаруу өкүлү болуп эсептейсиздер. Биздин өлкөдө жаш балдар, мисалы студенттер деп коеюн, түштөн кийин сабактан чыгып, кечкисин таңатыкча жумуштарда иштешет. Ошол эле мейманканаларда, кафелерде, ресторандарда. Ушул нерсени 3 сменде иштөө кылып, силер мыйзам чыгарып немете аласыздарбы? Мындай коргоп бере аласыздарбы? Себеби дегенде башка өлкөлөрдө ушундай да. Мисалы үчүн түштөн кийин окусаң, кечинде 8 сааттан гана иштешет. Эмгек кодексине жазылгандай 8 сааттан, бирок смен менен бөлүшүп иштешет. А бизде болсо 16 сааттан иштейт, 8 саат эс алат. Эмгек укугу. Албетте эмгек укугу корголуш керек. Бул жерде дагы студент болобу, кандай жаран болбосун, ал 8 сааттан ашык иштегенге эгерде иштесе, анын эмгеги бузулду деп эсептейбиз. Мисалы үчүн, Кыргызстанда өзүнүн эмгектик бир эрежелерин, өзүнүн нормаларын сактабай туруп иштеп жаткан көпчүлүк жаштарыбыз булар азыр иштеп жатат. Бирок алардын, ушул официанттардын, башкалардын эмгек акысы, эмгек укугу канчалык деңгээлде көзөмөлдөнүп, канчалык деңгээлде жолго салынганы бул мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Муну ачык айтышыбыз керек. Аларды, мисалы үчүн, биздин кайсы бир ишкана болбосун, жарым ставка менен деп коет, 0,25 ставка менен деп коет. Ошол учурда ошондой болуп, мамлекеттик болобу, жеке ишканага болобу, кабыл алганына карабастан бизде мөөнөтү, сааты сакталбайт. Ал толук иштей бер, эмгек кыла берет да. Ошондуктан бул жолду атайын демилге көтөрүп чыгып, биринчи жолу талкууга коюлган, бирок толук турда жыйынтыгы чыга элек. Андан сырткары, урматтуу Алмаз мырза, азыр Экотех инспекциянын өкүлү айтып өттү, канчалык деңгээлде корголуш керек экенин. Көпчүлүк учурда мен жогоруда айтып өткөндөй, эмгектик келишим түзүлгөн учурларда гана Экотех инспекция толук түрдө коргой алат. Мисалы үчүн, биз азыр ким көп? Азыр мигранттар көп. Туурабы, чет мамлекеттерде азыр мына угуучулар дагы, көрүүчүлөр дагы көрүп жатат. Булар үчүн айтып коеюн, СНГ мамлекеттеринин ортосунда атайын эмгекти коргоо боюнча келишим түзүлгөн. Бул келишим боюнча кайсы мамлекетте ошо кол коюлган мамлекет, бир нече мамлекеттердин, ошол эле Россия Федерациясы бар, ошол эле Казакстан бар, алардын ортосунда эгерде биздин жаштардын, биздин мигранттардын эмгеги бузулга турган болсо, бул мыйзамдын негизинде азыркы жогоруда айтып өткөн нормада корголуш керек. Бирок бир нерсе бар да, ал Кыргызстанда болобу же чет мамлекетте болобу, аны далилдеш үчүн ошол эмгек аткаруу убагында бөлдү, кызмат убагында бир бузулдубу же кырсыкка учурап ал курман боло турган болсо, аны сот негизинде, соттук негизде далилдөө оорго турат. Механизмдер бар. Мен азыр бир телефондук чалууну кабыл алсам, саламатсызбы, алло. Алло, саламатсыз, сурооңуз. Мен Гүлдүн чорбосунан.
эме Кумтөрдө чоң компанияларда ошо эме 12 саат иштейт да ошол туурабы? Неге 8 саатта? Рахмат. Бул Кумтөрдө мына профсоюз представитель отурат. Действительно профсоюздун органы абдан жакшы иштеп атат азыр. Колдоого бар деп коет, ошонусун кабыл алышкан. Муну булар 12 саат иштесе, булар 15 күн иштеп, кайра 15 күн эс алат. Общий суммаларын чыгарып көрсөңүздөр, 1 саат обедине кетет, ошондо туура эле болот. Бул жерде мыйзам бузуулар жок. Ну, Кумтөр эң чоң компания болсо дагы, мында абдан көп нарушениялар абдан көп. Биз жакында эле текшерип келдик. Даже жанакы государственный комиссия иштегенде да катышып, биринчи жолу бизге информацияны берип, абдан көп нарушенияларды алып чыктык. Эми анын баарын айтып отурган убакыт жок болуш керек. Мен юстиция министрлигинин өкүлүнө акыркы жыйынтыкка сөздү берсем да, азыр мына мыйзам базасы менен кеңири таанышып, биз аны баардыгын өзүнүн укугун билгидей деңгээлге жеткиришибиз керек болуп атат да. Кандай мүмкүнчүлүктөр бар бизде? Ушул телевидение аркылуу, массалык маалымат каражаттары аркылуу ушундай передачаларды көп радиодо кылсак, ушундай жарандардын өзүн жумушта кирүүдө, чыгууда жана жумуштун ортосунда андай движениялар болуп турат го, перевод катары. Ошол учурларда ушул укуктарын толук айтып турса, анан жана орустарда бар го сөз, незнание законов не освобождает от ответственности дегендей. Ошондой эле жаран өзүнө өзү жооптуу болуп, ал деле жумушка кирерин астында анын ата энелери, анын тууган уруктары бар, өзүнүн жоро жолдоштору деле ошол эмгек кодексин деле көтөрүп, ошол өзүнүн сөзсүз билүүчү милдеттерин жана укуктарын билүү адамдын мүмкүнчүлүктөр бар, мүмкүнчүлүктөр. Юрист катарында сиздин кыскача 1 мүнөттүк кеңешиңиз, эмнеге көңүл бурушубуз керек, кантип баардыгын ойлой алабыз? Рахмат. Мен биринчиден айтайын дегеним, бизде жанагы нормативдик базалар тиешелүү жеткиликтүү деңгээлде бар. Мына азыр эмгек кодексин айтып атабыз, анда 446 статья бар. Ал 446 статья берене бул жумуш берүүчүнүн да жумушунда экөөнүн кызыкчылыгын коргой турган статья. Муну мындай жалпылап айткандачы, экинчи телекөрүүчү телефон чалбады, мына контракт депчи. Менче ойлоп атам, бул контракт деген түшүнүк жок, эмгек келишими боюнча айтса керек. Эми эмгек келишиминин өзү негизи мөөнөтү бул 5 жылга чейин, анан мөөнөтү чектелбеген деп 2ге бөлүнөт да. Бирок бизде көбүнчө жумуш берүүчүлөр ошол жумушчуларды мөөнөтү чектелген 1 жыл менен эмгек келишим түзүп алат. Себеп дегени алар ошо жыл эмгек келишим бүткөндөн кийин жумуштан бошотууга ыңгайлактырышты болот. Ошону талап кыла алабы? Биздин мүмкүнчүлүгү барбы? Бизде бул боюнча атайын ошол 55-беренде жазылып атат. Эгерде жумуш туруктуу деп эсептелсе, анда аны менен мөөнөтү чектелген эмгек келишим түзүүгө тыюу салынат деген жер бар. Бул биринчиден. Экинчиден мен айтарым дегеним, жана бул жерде жакшы айтылып кетти. Биз баарыбыз эле ушу укук анан милдет деп атабыз, бирок биз өзүчө жоопкерчиликти да албайбыз да. Укукта бар милдет, укук, анан жоопкерчилик болуш керек. Мына азыр кайсы гана мекеме болбосун, ошол эле жумуш берүүчү, ошол эле жумушчу болосун, баардык өз жоопкерчиликтерди мындай өйдө сезиш керек да. Аткаранга милдеткер. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, эмгекчилердин, жарандардын эмгек укуктарын коргоо маселесинин жагдайы, проблемалары жана чечүү жолдору бизде азырынча ушундай абалда турат. Бирок бардык нерсе, баары бир эле укук маселесине келгенде көп нерсе өзүбүздөн көз каранды. Эгерде биз өзүбүздүн укугубузду билип, мыйзамдык документтерди көтөрө чаап колдонгонду үйрөнүп алсак, анда көп балайдан дагы кутулабыз дагы, өзүбүздү коргоп, дайыма үстүңкү позицияда жүргөнгө мүмкүнчүлүк жаралат. Дайыма ошондой позицияда жүргөнгө тилектешмин.